Assalamu alaikum tuğanlar. Kandayсыздар? Amansızlar, tınсыздар? Men sizler menen Bekиев Эмиль Маликович. Бүгүнкү темабыз Айгүл Жапарованын Үмүт булагы деген фонду боюнча сөз болмокчу. Бүгүнкү темабыз ошо боюнча айтып кетейин, элге кеңири маалымат берип кетейин тугандар. Группаларга бөлүшөбүз, элдер көбүрөөк уктун. Тугандар, сиздер билесиздер да, Аскар Акаевдин жубайы Майрам Акаева деген убагында Мерим фондду ачып, ошол жерде арам акчалардын адалдаштырып, биздеги коррупционный чиновниктер, олигархтар, чимкириктер, какырыктар дегенде ошолордун акчасы келип, ошол фондду иштетип жүргөн убагы болгон. Ошол Майрам Акаеванын саясатка аралашканы, ошол бүйөсүн башкарганы, Бермет Акаева, ошо баласы Айдар Акаев, ошолор аралашып Акаевдин түбүнө жеткендер ошол үй бүлөсү болгон. Ошол Майрам Акаева фонд түзүп, ошо Мерим деген фонд түзүп, ошол жерде канча деген саясатты жүргүзгөн тугандар. Ал аз келгенсип Бермет, Айдар, алар да кирише коюп, акыры эмне менен бүттү тугандар? Акыры көрдүңүздөр эмне менен бүткөнүн. Акаевдин 2005-жылы качып Москвага. Ошол боюнча качышы менен бүткөн тугандар, бийликтен кетиши. Ошон үчүн азыркы мынабы Үмүт булагы деген фонд, ошол Майрам Акаеванын окшогон фонд ошол Айгүл Жапарова ачкан экен, первый леди деп. Ошол нерсе азыр ошондой эле нерселер кайталанат. Ошол эле арам акчалар кайсы акчасына Айгүл Жапарова кайсы фонддун кайсы бюджетине ошол коомго жардам берип атат, инвалидтерге, оорукчандарга кайсы акчасын. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бул Мекенчил партиясы шайлоого баратканда өзүнүн сөзү бар. Баламын квартирасын сатып ошол шайлоого бардым деген. Эми арадан бир канча ай өттү? Бир 6 ай өттүбү? 6 ай өттү примерно. 6 ай өттү тугандар. Эбегейсиз акчалар түшүп атат ошол фондго, баягы арам акчалар, олигархтардын акчалары, баягы кусуп атат деген сөздөр, ошол кусуп аткан акчалар ошол жака кетип атабы деген менде ошондой ой пайда болду да тугандар. Болбосо өзүңүздөр билесиздер, адам баласы байлык, бийлик келгенде өзгөрө баштайт. Бул адамдар дагы ошондой эле болду окшойт, өзгөрүп. Эбегейсиз каражаттар түшүп атат ошол жергечи. Эбегейсиз каражаттар түшүп атат. Бирок ошо эбегейсиз түшкөн каражаттарды мындай отчетун көрүш керек да булардынчы. Мен ошонтип ойлойм. Себеби тугандар, карап көрсөңүздөр өзүңүздөр, кайсы адамдар ошол Үмүт булагына каражат которуп атат, кандай акчалар келип атат, каяктан келип атат, ошол боюнча булар отчет береби экен деген ойдомун да. Себеби билесиздер да, эми мыйзамсыз болсо дагы мен тааныбаган президент. Эми биздин коом ошондой болуп калыптыр. Баягы кайсы президент келбесин, ошолорго жатакалап, ошолордун сөзүн сүйлөп, ошолор менен табакташып жатып калышып атат тугандар. Мен эфиримин аягына чыгарайын дегенде мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетейин тугандар. Бул фонд тугандар, бул фонд ошо Майрам Акаева кылган нерсени ушул эле фонд аткарып атат тугандар. Ошол Майрам Акаева кимдер акча которуп, кимдер каржыласа, бул деле ошол эле фонд. Баягы бизде чимкирик, какырык, макырык, пактагор, чиновниктер, коррупция менен займаткен чиновниктердин акчалары ушул жерге келип түшүп адалдаштырат тугандар. Анан бул ушул фонддун жетекчиси Айгүл Жапарова өзү каалагандай калчылдап ошо акчаны иштетип
bir эки ооруган адамдарга жардам бериши мүмкүн. Ошон үчүн биз талап кылышыбыз керек да, туугандар. Биз талап кылышыбыз керек. Бул фондтун келген приход акчаларын каяктан келген, адал акчаларбы же арам акчаларбы, ошолорду билип турушубуз керек да. Булар отчетность кылыш керек, туугандар. Мындай болсо, туугандар, биз ошол эле Майрам Акаева Мерим фондуна окшош эле, ошентип дагы эле ошол эле системада туугандар, 30 жылдан бери өзгөрбөгөн нерсе ошол эле нерсе болуп атат, туугандар. Мен сиздерге айтайын, 30 жылда эмне болсо, азыр ошол эле уланып келип атат. Мына көрдүңүздөр, өзүңүздөр, мына Кыргызстанда эбегейсиз адамдар арам акчаларды адалдаштырып, ошол биздин кыргыз жарандардын чөнтөгүнөн урдап алган акчалар азыр адалдаштырып атат ушул фонддо, туугандар. Буну мен тастыктап кетейин, туугандар, себеби мына азыр мен көрүп турам, мына общественный фонд Үмүт булагы деп турат, некоммерческая организация. Булардын офиси центрде экен, Бишкек шаарында. Кайсы адрестен? Улица Ибраимова 100 экен. Көчөсү Ибраимов көчөсү 100, ошол жерде экен офиси, туугандар. Ушул биздин Кыргызстандын кайдыгер карабаган жарандарына, Бишкекте турган жарандарга айтып кетени, ушул боюнча барып мындай айтканда маалымат билсеңиздер болот, кирип ошо отчетность болот бекен, болбойт бекен, каяктан акчаны алып атат, кимдер берип атат, ошол боюнча кызыктар болсо барып, ошол көчөгө барып, адреске барып билсеңиздер болот. Бул Үмүт булагы фондун Айгүл Жапарова деген азыркы мыйзамсыз президенттин аялы башкарат экен, ошол аял ачып. Мен буларга Үмүт булагына айтканым, туугандар, себеби Акаевдин малында ошол Майрам Акаева түзгөн фондко экөө окшош да, туугандар, окшош, айырмачылыгы жок, туугандар. Алда кичине инсапыраак болсо керек Майрам Акаевачы, а бул Айгүл Жапарова күйөөсү кандай наглес болсо, жолдошу Садыр Жапаровду көрүп атпайбызбы? Кылган иштери, мына кыргыз элине кылган иштерин көрүп атат. Ушу суу сактагычтарды берип эле Өзбекстанга, гэстерибизди берип эле кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобой эле мындай кылып атканда кыргыз элине душман болуп атат да. Ошон үчүн, туугандар, кайдыгер карабай эле эфирди бөлүшөбүз, туугандар. Эфирди бөлүшүп кетебиз. Ташууну Кадырбай Исаев, Садыр Жапаров Ташиевдин түбүнө жетти. Түп калды дейт. Эфирди бөлүшөбүз, туугандар. Ошол, туугандар, мен ошол боюнча бүгүн маалымат берип кеттим сиздерге. Мындай айтканда, көрдүңүздөр, мен фондду ачыптыр, фонддун кирешеси, чыгашасы, буну текшериш керек, туугандар. Биз көзөмөл, элдик көзөмөл болуш керек, туугандар, бул фондго. Себеби бул фондго келген акчалар эбегейсиз чоң акчалар келип атат, туугандар. Ошол эле коррупционерлерден, ошол эле олигархтардан, туугандар, кайсы жактан келип атат, каяктан чыгып кетип атат, эмнеге иштетип атат, туугандар. Ошол боюнча биз элге маалымат берип коюшум керек, туугандар, себеби ошого окшогон фонддор, ошо мыйзамсыз президенттердин, мисалы Акаевдин малында Майрам Акаева ачкан, ушундай фонд, Мерим фонд деп. Эми азыр ошол эле нерсени Садыр Жапаровдун жубайы ушул фондду Үмүт булагын ачты, туугандар. Мен ошондой эле ойлойм, ушул фонд аркылуу эле ошо баягы кустурдум, өлдүрдүм деген нерсеси ошол фонд аркылуу эле ошол Ташиевдин, ошол эле Садыр Жапаровдун чөнтөгүнө, ошол эле баягы инелердин чөнтөгүнө кетип атат деген күмөнүм бар, туугандар. Ошондой күмөн кетип атат, себеби бул жеке менин оюм. Себеби баягы кустуруп атат, Райым кусту, бунусу кусту, мына Жумалиев деген киши да 1 миллиард акча берип туруп, туугандар. Кустур баягы ишканаларын алып, рейдерский захват кылып алып коюптур. Ошол Жумалиевди айтып кетейин дедим эле, биздин бывший премьер-министр деп. Ошо берген акчасын берсе деле азыр түрмөдө алып отурат, туугандар. Себеби мыйзамсыз. Мисалы азыр Райым миллионду кидала кылып жүрбөдү буларчы, акмактарчы. Кечеги өзүңүздөр билесиздер, баягы сот
канча 200 миң канча штраф берди, 260 миң штраф берип чыгарбады беле. Анан кайта УКМК барып камап койдум. Бул мындай айтканда ошо Райым Миллионду да бул эки аферист, эки мошенник Садырова менен Ташиев экөө Райымды кидала кылып азыр түрмөдө, кайта түрмөгө барыптыр туугандар. Эми мен туугандарым кыргыздар, кыргыз элине кайрылып кетели дедим туугандар. Эмнеге биз өз убагында ушул ажо дейсиңер, мыйзамсыз ажо дейсиңер, бетке айта албайбыз. Ушул убагында өзүңүздөр билесиздер, ошол Адахан Кимсанбаевич Каркыраны сатып берди деп, мисалы биздин 600 гектарды Казакстан менен 1300 гектарга алмашкан жерди сатып берди деп, чорный пиар кылып, Адахан Кимсанбаевичти жамандап туруп алды. Эми өзүңүздөрдүн көзүнчө мына Кемпирабад суу сактагычын, Орто Токой суу сактагычы ГЭСти өзбектерге берип атат, а сиз сатып жүрөт. Мында ачык эле бетке ачык керек, ону сатты. Акча үчүн сатты, ошол үчүн кыргыз элинин кызыкчылыгы ойлонбой калды. Аны эмне бетке айта албайбыз? Эмне үчүн биз бетке чыгып, Садыр, Камчы, Ини, Агабы кандай болсо дагы, неге силер элден сурабай, ошол нерселерди силер берип атасыңар. Силерге ким укук берди, сен кимсиң деген суроо бар ошолорго. Сен кимсиң? Ташиев, ошол эле Садыр зек деп коебузбу, мошенник деп коебузбу? Ошону айтыш керек да туугандар. Кандай биз ушунчалык маңкуртчулукка түшүп калдыкпы биз? Ошончолук маңкуртчулукка түшүп, биз ошол өзүбүздүн суулуу жерлерибизди өзбектерге берип, ошолордун чөл жерлерин алып, ол деле өзүбүздүн эле жерибиздер туугандар. Өзүбүздүн эле жерибиз, мындай айтканда кыргыздын башын айландырып атат туугандар. Өзүбүздүн жерибизди эле кайта өзүбүзгө алмаштырып атат туугандар. Себеби 1973 Усубалиев деген аксакалыбыз биздин ошол секретарь болуп, биринчи секретарь болуп турган. Ошол киши Өзбекстанга 25 жылга арендага берген, ошол Советабадты, азыр Ханабад деп калды окшойт. Ошол жерден эле биздин суубузду алып туруп, ошол эле биздин өзүбүздүн жерибизден кайта жер берип коюп атат туугандар. Бул деген ушундайлык мындай афера болду да, шунчалык сон афера болду туугандар. Бул бийлик канча турат мен билбедим, бирок көпкө турбайт туугандар. Бул бийлик кетет, а кеткенден кийин ушулардын кылган кыргыз элине душмандылыгы чыгат. Чыкканда анан ошондо сен эмил туура айткан экенсиң дейсиңер. Кийин кеч болуп калат туугандар. Ошон үчүн азыртан кеч боло элек деп туугандар. Биз талап кылалы. Ошол эле Кемпирабад, ошол эле Орто Токой суу сактагычы, ошол эле ГЭС боюнча бул стратегический объекти туугандар. Стратегический объекти башка мамлекет менен курбайт. Мына Тажикстанды алып кетели. Рогун ГЭСти өз кудуреттери менен курду туугандар. Биз ушул тажиктерден калышабызбы? Биз деле ошол Рогун ГЭСин, биз деле ошол Камбарата ГЭСин биринчи ошону өз күчүбүз менен курсак болот. Себеби бизде убактылуу иштеп жүргөн жарандар жылына 2 миллиард доллар жөнөтүп экен туугандар. Жылына. Ошол 2 миллиард долларды ошол биз инвестиция ГЭСибизге салсак туугандар, ошол ГЭСибиз биз сыртта убактылуу иштеп жүргөн жарандар эле куруп коет экен туугандар. Ошого бир ишкана зал ачып, ошол ишкананын акциясын алып туугандар, ошол коомду түзүп, биринчиден туугандар ошол жерде орун жумуш ачылат. Экинчиден ошол жерге инструмент, машиналар, ошол жердеги баягы экскаваторлор алынат туугандар, биздин акчагачы. Ошентип өзүбүз өнүгүү баштайбыз туугандар. Биринчиден орун жумуштар ачылат, жок дегенде бир 1000ге жакын, 2000ге жакын орун жумуштар ачылат туугандар. Өзүбүз каржылайбыз туугандар. Ошентип баягы сыртта жүргөн жарандарыбыз, строительдерибиз Кыргызстанга барат. ГЭСти курсак болот туугандар. Өзүбүздүн кудуретибиз менен курсак болот. Биз ошол альтернативасын мен ушул бийликке, мыйзамсыз бийликке дагы кайрылып кетем. Акылыңар жетпесе, дөпөрас болсоңор, мына мен сиздерге жакшы идея сунуштап атам. Ушул убактылуу сыртта иштеп жүргөн жарандар биз биргелешип ошол ГЭСти курабыз. Өзбекстан менен келишим түзбөй эле коюңуздар. Ошол биз талап кылабыз ушул нерсеничи. Мен ошол нерсени талап кылабыз туугандар, талап кылып туруп, биз ГЭСти мына
жарандар менен сүйлөшүп, туугандар şu убактылуу иштеп жүргөн жарандар менен сүйлөшүп, bir коом түзүп, ошону өзүбүз курсак, туугандар, кийинки муунга калат ошол нерсе. Өзүбүз курган кез өзүбүзгө прибыль алып келет, өзүбүздөн чыкпайт. Биз Өзбекстан менен кура турган болсок, туугандар, ошол Өзбекстанда келишимде жазылган эмес. Кайсы мөөнөткө чейин ошол Өзбекстан ошол жерде турат. Ошол жерде кайсы мөөнөткө чейин турат. Баягы Совет абадтык 73-жылы арендага берип эдик беле. Ошентип эле ала албай калып кетебиз, айтып коеюн. Ошо кезди азыр ошолор менен курсак, өмүр бою ошол кез ошолордуку болуп калып кетет, туугандар. Эч ким кепилдик бере албайт. Себеби азыркы УКМКнын төрагасы баягы Ташиев деген, onu мен айткан эмес, мына Максим Бакиев айткан. Булар дөпөрас депчи. Ошонун сөзүн дагы айтып коеюн. Бул дөпөрастар азыр кылып аткан келишимдери, туугандар, жокко чыгат жаңы бийлик келе турган болсо. Мен дагы айтып кетейин. Жаңы бийлик келсе, 5-октябрдан болгон биягы мыйзамсыз, туугандар, бул нерселер жокко чыгарат. Бирок бизге кыйыныраак болуп калат. Кыргыз мамлекетине кыйыныраак. Себеби бул дөпөрастар келишимди түзүп коюп атпайбы, элден сурабай. Же жок дегенде опрос болгон жок, жок дегенде референдум болгон жок. Мына кыргыз элинен сураш керек эле да. Кыргыз эли мына Кемпироватты, Орто Токойду, ГЭСти, Өзбекстан менен ГЭСти куралды атабыз. Мынаны Өзбекстанга суу сактагычтарды берели деп кыргыз элинен сураган жок да, туугандар. Буга референдум өтүш керек, опрос болуш керек эле, туугандар. Булар андай кылган жок. Өзүм билем, өтөгүм төргүйлем деп туруп, шарт Кемпироватты берди. Шарт Алабукка да Орто Токойду берди. Мында айтканда бизди мында жөн эле кыргыз элин алдап, мен кааласам берем, кааласам мал. Бул не деген акмакчылык? Сен кимсиң, Садыр Ташиев, сен кимсиң? Сага ким укук берди? Ушул жери боюнча сага ким укук берди? Элдин мандаты сенде жок, биринчиден. Садырда да жок элдин мандаты. Себеби мыйзамсыз. Элдин мандаты качан гана мыйзамдуу келген президент болот. Ошону билип коюңуздар. Сиздер билбесеңиздер. Мыйзамсызсыз. Мыйзамсыз дегендин астында ушул нерсе жатат, туугандар. Эл буга мандат берген эмес. Качан гана 51% эл мандат бергенде, мында айтканда 51% мандат 1.600.000 адам болот экен, туугандар. 1.700.000 адам, ошол 1.800.000 адам шайлаганда, ошондо эл мандат берген болот. Ага чейин бул шайлоодагы эсептелбейт өттү деп. Себеби шайлоону өзүңүздөр көрдүңүздөр. 34% шайлап калыптыр, туугандар. 34% деген бул шайлоо өттү дегенге кирбейт, туугандар. Мен ушул малга чейин кыргыз элине ушуну жеткизейин деп жүрөм, туугандар. Мыйзамсыз. Ошол эле опросу деле мыйзамсыз. Эртеңки референдум өтө турганда мыйзамсыз, туугандар. Жаңы конституцияны киргизип атпайбы? Бул бардыгы мыйзамсыз, туугандар. Келип ушу мыйзамсызга такылып атат. Түрмөдөн чыкканы да мыйзамсыз, туугандар. Акталган да мыйзамсыз. Себеби буга жогорку сот өкүм чыгарып койгон. Жогорку соттун өкүмү аркага иштебейт, туугандар. Булар жогорку соттун өкүмүн алып туруп, райондук сотко алып келип туруп, бир түндө актап коюп атат. Мына Текебаев жүрөт азыр, мына Өмүрбек Чиркешев жүрөт. Ошол соттун акталганга мына 2 жыл, 3 жыл болуп атат, туугандар. Ошондой эле процесс жүрүш керек эле. Булчу. Бул ошо мыйзамсыз болуп калды, туугандар. Ошон үчүн мен буну таана албайм президент катары. Ошо айырмачылыгы, туугандар. Ошон үчүн мен кыргыз элин дагы бир сере чакырып кетем, туугандар. Ушул кыргыз элинин байлыктары, мисалы, ит бекер мындай айтканда ошол суу сактагычтарды мындай айтканда бекер эле берип койду, туугандар. Бул деген кыргыз элине душмандыгы, кыргыз элинин кызыкчылыгын саткан эл душманы деген намды берип, мына экөөнөчү, ошол эле Садыр Нуркожоевичко, ошол эле Ташиевке чыныгы элдин байлыгын саткан, жерин саткан ушул акмактар болду. Мына тарыхта кала турган ушул акмактар өтө көп, туугандар. Мына биринчиден мыйзамсыз, экинчи жолу өкөтөн, мисалы, ошол эле Ташиев, например, ол да соттолгон адам, туугандар. Буну Ташиевдин баласы соттолгон адам азыр актап атат. Азыр ишин жаңыдан карап атат, туугандар. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бийликке келгенден өздөрүн актап, өздөрүнө генерал берип, өздөрүнө наам берип, өздөрүнө грамота берип атат, туугандар.
Мисалы ошол эле Садыр Нуркожоевич, ол да 2 жолу соттолгон адам. Бул адам рецидивист туугандар. Мындай айтканда, бунуку өтө оор кылмыш менен туугандар. Себеби особый мындай айтканда строгий режимде отурган туугандар. Строгий режимде жөнөкөй адам отурбайт туугандар. Строгий режимде өтө коомчулукка коркунуч келтирген, ошондой адамдар отурат. Себеби бунун Садыр Нуркожоевичтин мисалы, ошо Садыр Абанын кылган кылмышы туугандар. Бул элдин мындай айтканда элге коркунучтуу кылмыш да туугандар. Өзүңүздөр көрдүңүз, мына чыгышы менен не кылды туугандар? Түрмөдөн 2000 адам өзүнө окшогон зектерди кое берди. Ким экенин эч ким билбейт. Белгисиз. Кайсы адамдарды, кайсысы айтты. Мисалы ошол эле убийство менен, ошол эле адам өлтүрүү статьясы менен отурган рецидивист Кудайдан жөө качкан, элдин канын иче турган чыныгы кылмышкерлерди кое берилди дагы азыр ошолор сыртта жүрөт туугандар. Эч ким кепилдик бере албайт. Ошолор азыр кыргыз элине душмандык кылып, кыргыз элин каракчылап, тоноп, өлтүрүп, сөлтүрүп, ошондой кылышыга эч ким кепилдик бере албайт ошолорго. Ошон үчүн мен кыргыз элине дагы бир сыйрак айтылат. Ар бир нерсени биз талап кылып турушубуз керек. Мен ошол эле активист жөнүндө, Тилекмат жөнүндө айттым, бүгүн сотто болуп тур туугандар. Бүгүн сотто болуп тур дагы туугандар. Бүгүн дагы 15-ине чейин калтырып коюптур. Тилекматты 15 апрелге чейин калтырып коюпту. Соттор мен калыс болсо экен дейм, ушу соттор. Бул соттор калыс болсо, мына Тилекмат дейт. Тилекмат бул коомго коркунуч алып келе турган кылмышкер эмес. Тилекмат олигархтарга окшогон, чимкириктерге окшогон, кошоматчыларга окшогон, пактагулга окшогон кыргыз элинин канын ичкен эмес бул Тилекмат. Тилекмат бул жөнөкөй карапайымдын элдин баласы туугандар. Бул окшогон жарандарыбыз өтө көп биздечи. Тилекматка окшогон жарандар актив. Бул Тилекмат ошо жетим тоону коргоп чыккан. Жетим тоону Кытайларга бербейбиз деп ошону коргоп чыккан. Бул Тилекмат ушул эле Садыр Нуркожоевичтин 2017-жылы баягы түрмөдө жатпады беле? Казакстан менен Кыргызстандан границасынан киргенден кийин камап түрмөгө отургузбады беле? Сегизбай Кошомалды УКМКнын төрагасы. Туура эле кылган туугандар. Бул мыйзамдуу чегинде Садыр Нуркожоевичти камаган мыйзам чегинде. Бунун кылмышы аныкталган туугандар. Эми ошол өчтү туугандар, ошол өчтү азыр Сегизбаевтан, Тилекматтан алып атат туугандар. Эми өзүнө келген нерсени, саясий куугунтукту эми башкаларга көрсөтөт туугандар. Эфирди бөлүшүп кетебиз туугандар. Эми мен дагы бир нерсени айтып кетейин туугандар. Эми азыр Кыргызстан жергесинде азык-түлүк баасын айтып кетейин туугандар. Азык-түлүк баасы, мына мен Москва шаарында жашайм туугандар. Бизден бир 30%, 35-40% өдө турат экен. Мындай айтканда кымбатыраак турат экен. Москва шаары дүйнөлүк аренада эң кымбат шаарлардын бирине кирет туугандар. Биз Кыргызстан эң кембагалдын бирөөсү болуп, бизде ошончолук азык-түлүктөр баасы көтөрүлүп кетти туугандар. Буга да биз кайдыгер карагандан болду туугандар. Мына мисалы ошол эле азык-түлүктү алып кетти, май 1 литр май 170 сомго чыгып туугандар. Биз Москва шаарында биз 92 сомго алабыз 1 литр майды туугандар. Ошол эле бир кап унду Кыргызстанда 2000 сом экен туугандар. Эми өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Эми бул кетиште туугандар, ушуну токтотуп калбасак кыргыз мамлекеттин эгемендүүлүгүнө таасир этип калышы мүмкүн туугандар. Эгемендүүлүктү жоготуп алышыбыз мүмкүн туугандар. Мисалы азыр ушул саясат менен келсе, сырткы саясатты мен көрүп атам, азыркы сырткы саясатты кантип жүргүзүп аткан өтө катачылыктар көп туугандар. Бул мындай айтканда, мына мен мисалы сырткы саясатты мисалы айтып кетейин туугандар. Сырткы саясат жүргүзгөндө туугандар, мына бул стратегический объекттерлерди башка мамлекеттер жакын өз жанындагы сосед мамлекеттер менен курбайт туугандар. Жакын мамлекеттер менен мамиле кылганда карыз албайт. Мындай айтыш керек да, мына ачык айтыш керек. Себеби алар кызыктар болуп калат. Биз башка мамлекеттен акча же ошол стратегический объекттерди куруп калсак, биз ошолорго зависим болуп калабыз туугандар. Ошон үчүн биз акча каражатын
жакынкы өзүбүздүн арабыздагы жакы соседтерден эмес, кошуналардан эмес, алыскы жерлерден алсак, мисалы ошол эле биз мына 5 миллиард карызыбыз бар экен азыркы учурда туугандар. Мына 5 миллиардты биз 30 жылдан бери төлөй албай дагы эле итибиз чыгып атат, туурабы туугандар? Эми элестетиңиздер, 2 миллиард Өзбекстан ошол жерге ГЭСти курганга 2 миллиард бөлөт экен туугандар. Ошо 2 миллиардтын качан чыгарып бүтөт? Өзүңүздөр элестетип көрдүңүздөрбү? Ошо 2 миллиардты бир 20 жылда чыгабы, 30 жылда чыгабы, 40 жылда чыгабы? Ким жоопкерчиликти алат ушул нерсеге мисалы? Эч ким жоопкерчилик. Бул ташийсиң деле албайт, бул садырың деле албайт. Өкөтең албайт. Өкөтең баягы дөперас. Өкөтең маңкурт, мындай айтканда, өкөтең баягы физкультурник да. Физкультурникти бүткөнүн көрсөтүп койду. Физкультурникти окуганын көрсөтүп койду дөперастарчы. Мен ол дөперас деген сөз ол Максим Бакиев айткан. Мен ошол сөзүн айтып коетам туугандар. Бул дөперастар эми кыргыз элинин байлыгына асылып, мисалы, ошол эле Кемпироват боюнча Орто Токой, ГЭС туугандар. Бул өтө мындай маңкурчулук болуп эсептелет да кылган иштеричи. Кыргыз элинин мындай айтканда кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобой туруп, жеке чөнтөгүнүн кызыкчылыгы ойноп, мындай айтканда, ошо мына азыркы фонд аркылуу мына Үмүт булагы боюнча баягы кусот аттып атат го, ошо аркылуу кетип атат. Мына фонд аркылуу акча, арам акчалар ошо аркылуу адалдашып кетип атат туугандар. Бул Үмүт булагынан эч ким мындай айтканда отчет сураган адам жок. Биз өзүбүз эл көзөмөл кылбасак, ошого окшогон мына Майрам Акай убагында ошол Мерим деген фонд түзүп кетти. Ошого окшогон эле бир мындай дагы бир фонд түзүлүптүр. Эми бул кайсы акчалар келип атат, арам акчалар ким берип атат, эч ким отчет алган адам жок туугандар. Ушинтип кайдыгер карап жүрсөк, мына түштүк регионун Өзбекстанга берип жүрүшү, булардан ушундан күтсө да болот. Бул акмактар Жалал-Абад, Ошту, Баткенди Тажикке берип, Ош менен Жалал-Абадты Өзбекстанга сатып жүрүштү да, ушундай нерсе кылып жүрүшү мүмкүн акмактарчы. Мен ошон үчүн кыргыз элин чакырып кетет элем. Кеч боло элек деп туугандар. Ушул нерсени алып, талап кылып, биз менен эсептешсин ошолор. Биз менен эсептешсин. Биз каршы турсак туугандар, ошол Кемпироватты бербейбиз туугандар. Орто Токойду бербейбиз, ГЭСти бирге курбайбыз туугандар. Ошон үчүн мен кыргыз элин дагы чакырып кетем туугандар. Кайдыгер карабайлы. Эртеңки жаңы келген муундарга биз проблема ашырып коебуз туугандар. Азыркы кылган саясатыбыз менен тышкы саясатты кылып атабыз. Кийинки жаңы келген муундарга проблема ашырып, кийинки муундарга калып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн кийинки муундарга калбаш үчүн туугандар бир муштумга үйүлүп туугандар, ушул нерселерди талап кылып, ким сага укук берди деген суроону берип, сен кимсиң деген суроону берип, сен мыйзамсыз президентсиң, сен мыйзамсыз УКМКнын төрагасысың деп, ошондой нерселерди коюп, суроолорду коюп туугандар. Булардын акмактардын ордуна койбосок туугандар, биз Кыргызстан эгемендүүлүгүнөн айрылып калышыбыз мүмкүн туугандар. Бул акмактар өтө ушунча тез аралыкта ошондой нерселерди кылып, кыргыз элинин байлыктарын сатып, мен ачык эле айтам, булар сатты туугандар. Мен ачык эле айтам бул нерсени. Булар чөнтөктүн кызыкчылыгын ойлоп, ошол зеленый долларларды алып сатты. Кыргыздын кызыкчылыгы ойлондурган жок бул акмактардын. Себеби өкөтөң билет. Кыргызстанды алдыга жылдыра албаган. Өкөтөң дөперас. Өкөтөң акылы жетпеген маңколор. Ошолор кыргыз элин кантип алдыга жылдырат? Буларда идея жок. Өкөнтөтөң тажрыйба жок. Бирөөсү физкультурник, бирөөсү каякта окуганда белгисиз. Ошо Омскийде окуган экен, анысы да бүтпөй калган экен туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен ошо элита, чыныгы элита кыргыз элине кайрылып кетем. Чыныгы элиталарга, азыркы чимкириктер эмес, элитага чыныгы. Ушул адамдар кантип ушул нерсеге биз ушул деңгээлге түштүк. Ушуларга макул болдук туугандар. Кыргыз эли жатып өлгөн эмес туугандар. Кыргыз эли төшөктө жатып алып өлгөн эмес. Баягы эмне деген сөз бар бизде? Жалдырап жашагандан көрү тизеде отуруп алып жалдырап жашагандан көрү бетине карап туруп тика өлгөн жакшы дейби, ошондой макалдар бар туугандар, өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн туугандар, биз кыргыз эли ошого окшогон пактакорлор, ошого окшогон мошенниктерге кызмат кылбаган элбиз туугандар.
Biz ушул 6-президентти тандадык туугандар. Бунусунда да ката кеттик туугандар. Biz малды жакшы кылып тандайбыз, анан президентке келгенде адашып калабыз туугандар. Мен 5 ай мурун эскертип кеткем туугандар. Бул адамдар кыргыз элин жакшылык кылбайт деп мен ошондо эскерткем. Бул адамдарды мен көзүнөн билип тургам, бул мошенниктердин кылмыл аракеттеринен көрүп тургам туугандар. Себеби булар мындай айтканда нак акмактар да, мындай ачык эле айтыш керек. Буларды адам катарында санабайм, булардычы акмактардычы. Буларды мен адам катарында санабайм. Ташиевти деле, белки Садыр Жээнер деле мисалычы. Мен ол сөзүмөн кайткан эмесмин. Садыр аба мен үчүн зек. Ал мен үчүн да адам катарында сезбейм. Себеби бул кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобой, жеке камагын, мындай айткан чөнтөгүн ойлоп, үкелерин ойлоп, туугандарын ойлоп, кудаларын ойлоп, ошолор мен келсем бийликке отурсам, ошолорго иш, жумуш, акча, доллар, ошолорду ойлоп, кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлоп, ошол суу сактагычтарды берип, мындай айтканда кыргыз элинин байлыктарын сатты. Мен бетине эле айтам бул нерсени. Сатты булар. Чөнтөккө иштеди, дагы бир жолу айтып кетейин туугандар. Мына мен буларды сатканын мен айтып атам. Булар сатты, жерлерди сатты. Кыргыз эл ошону кантип мен сиздерге түшүндүрө алам. Туугандар, булар жеке өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, акчаны чөнтөккө салышты туугандар. Кыргыз элин ойлогондо туугандар, ошого окшогон суулуу жерлерибизди, стратегический объекттерди мындай кылбайт болчу туугандар. Булардын ою только туугандар, акчаны токтоп туруп, Бакийге окшоп 200 канча миң алып чыгып кетти эле, ошого окшоп булар да ошондой крупный сумманы жакын арада чыгып кетиши мүмкүн туугандар. Ошого биз даяр болушубуз керек туугандар. Мен чакырып кетем. Ушуну качырбаганга аракет кылыш керек, себеби булардын бийлиги күзгө чейин жашаса жашайт, болбосо жок туугандар. Ушу акыркы срок ушу күзгө чейин кыргыз элинин мындай айтканда терпениясы түгөйт, мындай айтканда сабырдуулугу түгөп кетип атат. Бул эл ушул Садырды шайлап жүргөндөр азыр өкүнүп атат. Ошондо эмнеге сени укпай койдук? Ошондо сен туура айткан экенсиң депчи. Азыр өкүнүп жүрөт. Керек болсо баардыгы өкүнүп жүрөт. Ушул Садырды ким бергенсе, мына ошол эле Кара Суу Сабай айыл өкмөтүндөгү ынтымак айылынан 90% берген экен ушул Садыргачы. Азыр баардыгы отказ кылып коюлуп турган. 90% баардыгы отказ кылды. Биз адаштык. Кечиримдүү бололу, кыргыз элибиз кечиримдүү болушубуз керек. Ушу жер болгондо кыргыз элиге бир буштумга биригебиз деп ошолор айтып калды туугандар. Биз чындыгында ушу жер болгондо туугандар. Туугандар, мен дагы бир жолу кайрылып кетем. Жер болгондо кыргыз эли бир муштан уюлуп бирге болот, ынтымактуу болот туугандар. Мен дагы бир сыйра чакырып кетем. Ошол эле Кемпирабад, Орто Токой суу сактагыч. ГЭС боюнча менин позициям туугандар. Бул катачылык, кемчилик, бул саясат мындай айтканда тышкы саясатта кемчиликтер өтө чоң. Мындай айтканда орустар кандай чоң касак кылды туугандар. Кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобой койду туугандар. Булар жеке чөнтөгүн ойлоп коюшту. Эми азыр мына Кытайга жакын арада Кытайга барат экен туугандар. Кытайга баргандан 7 тонну Кытайга алдырабыз туугандар. Мына дагы айтып кетейин. Кытайга барып келгенден кийин туугандар, мына темир жолду алдырабыз туугандар. Эсиңиздер бар, кыргыз газын Атамбаев орустарга берип берген. Кут ошондо $1 берип берет темир жолунда. Ошо менен темир жолда кетет. Мындай айтканда стратегический объекттерди берип атат. Туугандар, мен дагы бир сыйра кыргыз элин чакырып кетет элем. Акыл эсти коюп, жакшы ойлонуп, анализ чыгаралы туугандар. Кеч боло электе туугандар. Кеч боло электе туугандар кыргыз мамлекетин сактап калалы. Кеч боло электе кыргыз мамлекетин сактап калбасак, кийинки муундарга биз Кыргызстанды кантип тапшырып кетебиз? Суу сактагычтарды берип, сатып мындай айтканда.
Эртең ошол суу суунун башында биз турабыз туугандар. Суунун ээси биз кыргыз эли. Эми азыр эртең гэсти бирге кура турган болсок, ошо өзбек туугандар ошого эгедар болуп калат туугандар. Анан кийин башты кармап отуруп калган кеч болот туугандар. Кеч болгондон кийин аркага жол жок болуп калат туугандар. Ошон үчүн дагы бир сыйра ошо элитага, кыргыз чыныгы элиталарга айлып кетейин. Кыргыз элим, уктабайлы туугандар, көздү ачалы, көзүбүздү май басты туугандар. Жерибизди көзүбүзчө сатып атат, берип атат. Биз унчукпай отурганыбыз туугандар, бул акмакчылык туугандар. Акмакчылыкка кирет туугандар. Көрүп туруп биз акыретте кантип айтабыз? Эмне акыретте сурайт да, эмнеге унчукпай отурмун? А мен айтам, мен чыгып эфирде айткам, кыргыз элине жеткизгенмин деп. Себеби мен көрүп туруп, мен айттым дейм. А силер унчукпай отурганыңарда силерде жоопкерчилик көп калат туугандар. Сиздер дагы колдон келишинче, колуңардан күч кудурет жок болсо сөз менен айтканга аракет кылгыла. Söz менен айта албасаңар барып митинг кылсаңыздар болот. Бул митинг ар бир жарандын укугу туугандар. Себеби бул митингке көп нерселерди биз жеткизип жүргөнбүз. Ушул митинг менен 6 президент шайланып атат туугандар. Ушул митинг менен эл менен 6 президент шайланып атат. Ошон үчүн туугандар, кеч боло электе биз Кыргызстан мамлекетин сактап калалы дагы. Эми звугум жоголуп калды окшойт да. Туугандар, мен эфирди аяктайын. Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Беки Фемилим Малик өз жолугушканча.